Урматтуу Кыргыз Республикасынын 8-чакырылыштагы Жогорку Кеңешинин депутаттары эң алды менен калың элдин элегинен өтүп, Жогорку Кеңешке шайланып, жалпы журттун кызыкчылыгы үчүн ак кызмат кылам деп ант берип, эл өкүлүнүн ишмердигине киришип жатышыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Берген антыңыздарга бекем турушуңуздарды тилеймин. Эл үчүн, мамлекет үчүн чын ниеттен иштеп бересиздер деп терең ишенемин. Бүгүн мен сиздердин алдыңыздарга келип сөз сүйлөп жаткан себебим, биринчиден, бул парламент жаңы мыйзам, жаңы эрежелер менен түздөн-түз элдин элегинен өтүп келген өзгөчө парламентсиңар. Экинчиден, сиздерди ант берүүңүздөр менен куттуктап, алдыда кандай кызматташууларга барабыз, мына ушуларга азын олак токтоло кетүүнү еп көрүп отурам. Сөзүмдүн башында Кыргыз парламентинин тарыхына бир аз токтоло кетүүнү туура көрдүм. Эгемендик декларациясын кабыл алган легендарлуу парламент деген ат менен тарыхта калган мыйзам чыгаруу органы Кыргызстанды демократиялуу өнүгүү жолуна салып бергендигин, аны менен катар жаңы конституция кабыл алынып, өлкөбүздүн мыйзам чыгаруу органы азыркы аталышына Жогорку Кеңеш деп өзгөргөндүгүн жакшы билесиздер. 350 депутаттан турган бул парламент өткөн мезгилде тоталитардык режимди бузуп, эгемен Кыргызстандын саясий, укуктук жана экономикалык негизи болуп калган бир катар маанилүү ченемдик укуктук актыларды кабыл алышкан. Тилекке каршы, ошол мезгилдеги бийлик менен парламенттин ортосунда пайда болгон тирешүүлөр менен пикир келишпестиктер бул парламентти мөөнөтүнөн мурда тарашына алып келген. 1995 жылы 1-чакырылыштагы Жогорку Кеңеш 2000 жылы 2 палаталуу парламент болуп өзгөрүп, мыйзам чыгаруу жыйыны жана эл өкүлдөр жыйыны болуп калган. Андан кийин кайрадан мыйзамдар өзгөрүп, 2005 жылы бир мандаттуу округтардан бир палаталуу 75 депутат шайланып келишти. Мен дагы ошол парламентке шайланып келип, биринчи жолу депутат болгом. Саясаттагы өмүр жолум ошол учурдан башталып, көп саясий окуяларга күбө болуп, саясаттын күнгөй тескейин ажыратып таанып, тажрыйба топтой баштагам. Билесиздер, бул 3-чакырылыштагы Жогорку Кеңешти 2007 жылы күздө ошол мезгилдеги президент Бакиев тараткан эле. Андан соң баш мыйзам кайрадан өзгөрүп, ошол эле жылы партиялык система менен жаңы парламент шайланып келди. Бирок ал дагы көп узаган жок. 2010 жылы революция болуп, бул парламент дагы тарады. Баш мыйзам дагы бир жолу жаңыртылып, 2010 жылы өлкөбүзгө парламенттик башкаруу системасы орноду. Бул система орногондо тажрыйбанын жоктугунан уланбы, же жеке кызыкчылыктар үчүн мүмкүнчүлүктөргө жол чабылдыбы айтор саясий коррупциянын арааны ачылды. Партиянын тизмесиндеги биринчи ондуктардын ар бири $1 миллион чейин сатылган учурлар болду. Мына ошол учурда 2010 жылы Ата журт партиясын жетектөө менен экинчи жолу депутат болуп шайланып келдим. Мыйзам чыгаруу органынын ичинде кайнап, толгон токой башаламандыкка, саясий коррупцияларга өз көзүм менен күбө болдум. Ошол кездеги Жогорку Кеңешке өткөн партиялар бири-бири менен соодалашып, өлкөнү 3 партия 3кө бөлүп кетти. Анткени баш мыйзам ушундай түзүлүп калган эле, кызмат орундары соодалашуунун предметине айланып калган. Биздин партияга чуркаган деген түркөй принцип менен диплому жок партиялык тарапташтар ар кайсы мекемелерге жетекчи, аким, мэрлер болуп дагы дайындалышты. Кадр таптап өстүрүү дегенге таптакыр маани берилбей, кадр саясаты мурдакыдан да болуп көрбөгөндөй кризиске кептелди. Кызматтар кызылдай акчаларга сатылып, чыныгы кесипкөй, иш билги, мекенчил адамдардын келечегине балта чабылды. Муну эч качан жашыра албайбыз, анткени бул ачуу чындык. Саясий коррупция айылдык деңгээлге чейин түшүп кетти. Министрлер, премьер-министр баш болуп, президентке эмес, Жогорку Кеңештеги фракцияларга баш ийишет эле. Ар бир депутат өкмөттүн, министрлердин үстүнөн өзүнчө президент болуп калышкан. Себеби өкмөт менен министрлерди депутаттар кызматка коет эле. Анан кантип мамлекеттин иши алдыга жылмак.
Ошентип өлкөбүз 10 жыл бою фракциялардын кызыкчылыгындагы кызыл чекке талаш тартыш менен бир орундан жылбай турду десек болот. Тилекке каршы мына ушундай коррупциялык система 2020 жылга чейин гүлдөп келди. Жыйынтыгында өзүңүздөр билгендей мамлекетибиз чачырап кете жаздады. Партиялык системанын аброю түшүп, элдин жеке эле парламентке эмес, жалпы бийлик бутактарына ишеничи таптакыр өчүп калды. Партиялык тизмелер менен уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү да депутат болуп жатышты. Шайлоо дегенде жамы журт иренжиген акыбалга кептелди. Эгемендик алгандан тарта сөзүбүз менен ишибиз айкалышпай, эл арасында таасирин күчөтүү, упай топтоо үчүн саясатчыларыбыз, айрым депутаттарыбыз популисттик билдирүүлөрдү жасоо менен алек болушту. Ушул менин билдирүүм мамлекеттин эл аралык мамилелерине залакас тийип калбайбы деп ойлошпой, өзүнүн жеке пиарын жасап, элге жакшы көрүнүп алсам болду деген саясатчылар дагы болду. Тиги депутат кыйын экен, бетке айтты, бул депутат кыйын экен, түкүнчө министрди жарга такады деп өз рейтингин гана көтөргөн пиарга жетиштик. Ошондой саясатчыларды көргөн кийинки муун, куру кыйкырык, куу сүрөөнгө жетеленип, популист, демагог болуп тарбияланып чыгуу коркунучуна туш болду. Мамлекеттин өнүгүшүн, келечегин, эл аралык кадыр баркын ойлогон, аны иш жүзүндө далилдеп аракет кылгандар абдан эле суюлуп, андан сырткары элибиз да кайдыгер абалда болуп, эч кимге ишенбей калды. Мыйзамдарды жеке кызыкчылыгы үчүн жазган депутаттар болду. Алар аз келгенсип, айрым депутаттар ири суммадагы акча үчүн чет өлкөлүк уюмдардын кызыкчылыгына, айрым депутаттар болсо өзүбүздүн эле олигархтардан өтө чоң суммада акча алып, алардын кызыкчылыгы үчүн мыйзамдарды жазып, кабыл алып берген учурлар да болгон. Муну биз азыр саясий коррупция деп атап жүрөбүз. Мына ушунун баарына араңарда көптөн бери депутат болуп келе жаткан менин мурдакы кесиптештерим күбө. Жаңы келген депутаттар эскилерден сурасаңыздар, алар кимдер экенин айтып беришет. Эми урматтуу депутаттар, муун алмашып, заман өзгөрүп жаткан өткөөл маалда жаңыча көз караш, жаңыча мамиле менен Кыргызстаныбызды өнүктүрөлү. Силерден суранарым жогорудагыдай жагымсыз, мыйзамсыз, ыплас иштерди сиздер кайталабасаңыздар. Ар бириңиздерден мамлекетчил болушуңуздарды суранар элем. Жалпы элдин, мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн иштеп бериңиздер. Урматтуу депутаттар, өнүккөн өлкөлөрдү айтпай эле коелу, эгемендик алгандан бери кошуна өлкөлөрдөн артта калганыбыздын бир себеби бул кадр саясаты болгон. Эгемендик алгандан бери кадр өстүрүү маселеси таптакыр токтоп калган. Мамлекеттик кызматтарга жогору жакта тааныш билиши же жакын туугандары болсо гана орношо алышчу. Ал кызматкерлер ошол кызматка татыктуу же жокпу, ал маселе эч кимди кызыктырчу эмес. Ошентип келип олтуруп, эгемендик алгандан бери иш билги, кесипкөй кадрлардын баарын чет өлкөлөргө качырып алдык. Ушу тапта жакшы кадрларга муктаждык күндөн күнгө өсүп жатат. Ошол себептен 2023 жылы атайын жарлык менен Чолпон Ата шаарында Акылман мектебин ачтык. Бул мектеп өзгөчө мектеп. Бардык облустардан өзгөчө таланттуу, жөндөмдүү балдарды тандап алып, алардын интеллектуалдык, илимий жана чыгармачылык дараметин өнүктүрүп, андан ары өлкөбүздөгү жана дүйнөдөгү алдыңкы жогорку окуу жайларга жөнөтүү менен кесипкөй адистерди даярдап чыгаруу максатында окутуп жатабыз. Алар жогорку окуу жайларды бүтүп келгенден кийин мамлекет аларды милдеттүү түрдө кызматка алат. Бул тууралуу былтыр мыйзам кабыл алып, кол коюп, азыртадан эле күчүнө киргизип койдук. Себеби кийин тиешелүү мыйзам жок, же адаттагыдай эле орун жок деген шылтоо менен бул мектепти бүтүп чыккан билимдүү балдар кыздарыбыз да көчөдө калбасын, же чет өлкөлөп мигрант болуп кетпесин деген план менен мыйзам кабыл алдык. Анткени биз аларды бүгүнкү күндө мамлекеттик казынадан миллиардтарды коротуп, мамлекетти башкаруунун келечектеги кадрлары кылыш үчүн окутуп жатабыз. Бүгүнкү күндө Чолпон Ата шаарында Акылман лицейинде өлкөнүн бардык аймактарынан тандалып келген 260 таланттуу балдар кыздарыбыз окуп жатышат. Буюрса 7 облуста тең Акылман лицейлери болот. Азыркы учурда Таласта, Жалал-Абадта Акылман лицейлери курулуп жатат. Алдыдагы жылдарда Ош, Баткен, Чүй, Нарын облустарында курулат. Ар биринде 300дөн кем эмес балдар кыздар окушат.
Биз азыртадан баштап 22 кылымдын кадрларын, мамлекетибиздин келечегин колго алчу кадрларды даярдап баштадык десек болот. Келечекте ушул мектептерди жана башка дүйнөдөгү эң алдыңкы жогорку окуу жайларды бүтүрүп чыккан билимдүү, жаңы муундагы улан кыздарыбыз келип, азыркы мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштеп жаткан мына бизди эски муундагыларды 30-40 жыл дегенде араң толук алмаштырып бүтөт экен. Ушул сыяктуу багыттарды азыртадан баштап колго алып, кадр маселеси боюнча келечектүү мамлекеттик саясатты жүргүзүп жатабыз. Мен муну эмне үчүн айтып жатам? Мурдагы парламенттер учурунда бир терс адат бар эле. Ал убакта парламенттик система болчу, баары фракцияларга баш ийчү, жана депутаттарга да баш ийчү. Депутаттар дагы министрлерге же жергиликтүү жетекчилерге кайрылып, баланчаны түкүнчө кызматка коюп бер, мага чурка деле же жакыным эле деп буйрук берүүлөр кадимки эле көрүнүшкө айланып калды. Аткарбай койгон мамлекеттик кызматкерлердин кичинекей бир кемчилигин таап алып, аны трибунадан тоодой кылып көтөрүп чыгып, сындап киришет эле. Мына ушундай туура эмес жолго сиздер түшпөсөңүздөр деп суранат элем. Туура идеалдуу жетекчилер жок, баарыбыз жаңылышабыз. Иштебеген киши жаңылышпайт деген сөз бар элибизде. Олуттуу кемчиликтер болсо сындагыла, сындан адам только оңолот. Ошол эле маалда силер сындаган жетекчилердин коррупциялык иш-аракеттери же мамлекеттин казынасына кол салган учурлары болсо, ачык далилдер менен айтып чыгыңыздар. Биз сиздерге рахмат деп гана айтабыз. Коррупция кылган чиновник болсо ким болбосун, аларды биз аябайбыз. Тескерисинче биз өзүбүз коррупционерлер менен уурулардын артынан сая түшүп жазалап жатабыз. Аны баарыңыздар эле көрүп жүрөсүздөр. Эгер коррупционерлердин бетин ачып берген болсоңор, биз албетте кош колдоп турабыз сиздерди. Бирок жогоруда айтканымдагыдай, министрлерге же башка мамлекеттик кызмат жетекчилерине чалып, муну жумушка алып кой, муну коюп кой деп кысым көрсөтүүнү токтотсоңуздар. Эгерде сиздердин колуңуздарда төгөрөгү төп келишкен кесипкөй кадр болсо, кадрлар резервине катталууга жөнөтүңүздөр. Ушул тапта бирдиктүү кадрлар резервинде 590 адис катталып турат. Биз бошогон орундарга алардын арасынан сынак аркылуу иргеп алып жатабыз. Тааныш билиш менен кызматка орношуу жолун таптакыр жок кылганга чейин ушул аракетибизди уланта беребиз. Акылман мектептеринин бүтүрүүчүлөрү келгенге чейин мына ушундай тандоо жана конкурс жолдору менен барабыз. Урматтуу депутаттар, депутаттардын дагы бир көндүм адат болуп келген терс көрүнүшү тууралуу айта кетейин. Министрлер кабинетинин отчетун кабыл алууда же республикалык бюджетти бекитүүдө айрым эл өкүлдөрү ачык эле соодалашууга барышат. Мисалы, менин айылыма 1 километр жолду асфальттап бер, болбосо отчетуңа каршы добуш берем деп коркутуп үркүтүүлөр болгонун мен өз көзүм менен көрүп жүрөм. Ошентип натыйжада 1 километр жол асфальтталып кеткен учурлар көп болгон экен. Мен мындай иштерге таптакыр тыюу салдым. Эми карап көрсөңүздөр, 1 километр асфальт жол салыш үчүн канчалаган ошол жерге техникалар тартылып барылат. Канчалаган кумшагалдар, канчалаган асфальттар алыс аралыктан ташылып барат. Ошентип 1 километр жол салуунун наркы 2-3 эсеге кымбат болуп кетет экен. Эң жок дегенде ошондуктан биз 10 километрден кем эмес жол салынса, анда жакын жерге асфальт жана бетон заводун инерттүү материалдарды өндүрүү үчүн карьерлерди уюштурсак болот. Мына ошондо үнөмдөө жагынан мамлекет утабыз. Мамлекеттин акчасын сарамжал, максаттуу пайдаланган болобуз да. 1 километр жолду 2-3 эсе кымбат эмес, жолдорубузду 10 километрден кем эмес, керек болсо 100 километрлеп куруп жүрүп олтуруп, буюрса, келечекте ар бир айылга чейин асфальттарды жеткиребиз. Мектеп, бала бакча, спорт залдарды курууда дагы ушундай көрүнүштөр бар экен. Мисалы, бир айылда жакшынакай мектеп, бала бакча, спорт залдары турса деле, жанына кошумча имарат салдырып алган айылдар бар экен. Албетте ошол айылдан чыккан депутаттын же министрлердин көмөгү менен жасалган иш да бул. Ошол эле маалда кошуна айылдарда эскилиги жетип, балдарды окутууга мүмкүн болбой калган 70-80 жылдардагы курулган мектептер турат. Урматтуу депутаттар, урматтуу министрлер, сиздерге да тиешелүү, мындан ары мындай адилетсиздикке барбай, мамлекеттин каражатын туура жана эффективдүү пайдаланалы. Баарына бирдей карайлы.
Бардық айылдарға жетебиз. Чыдап тургула, жолдорду салабыз, бүткүл аймактарда социалдык имараттарды жаңылайбыз. Бир аз убакыт гана керек. Урматтуу депутаттар, дагы бир маселеге көңүлүңүздөрдү бура кетейин. Буюрса, Жогорку Кеңештин төрагасын жана анын орун басарларын шайлап, тармактык комитеттерди, фракцияларды түзүп иш алып барууга киришесиздер. Мына ошол комитет, фракция жыйындарына ар дайым эле министрлер өзү келсин деген талапты коюп, чакыра бербешиңиздерди өтүнөр элем. Мен дагы 2 жолу депутат болгом, билем эмне үчүн атайлап министрдин өзүн чакырасыздар. Айтпай эле коеюн, бул трибунадан аны. Албетте, айрым учурларда министрлер өздөрү келиш керек болгон мыйзам долбоорлору болот, бирок башка учурларда алардын орун басарлары менен иштешсеңиздер. Анткени мен министрлерди 24 саат бою, керек болсо түн уйкусунан ойготуп алып иштеткен учурларым болот. Күндүз зарыл учурларда чакырып калсам, дайым эле Жогорку Кеңештемин, комитеттин же фракциянын жыйынындамын деп күндө эле ушул жерде жүрүшөт. Министр деген күнү түнү дебей министрликтин ишин жылдырыш керек өзү негизи. Ошондуктан мындан ары мамлекеттин ишинин натыйжалуулугу үчүн орун басарлары менен же маселеге тиешелүү адистер менен көбүрөөк иштешсеңиздер. Мына азыр баарыбыз ийри олтуруп түз кеңешип көзмө-көз сүйлөшүп жатабыз. Ошондуктан министрлерге дагы кулак кагыш кыла кетейин. Эл тарабынан тандалып келген парламент менен дагы сый мамиледе болуңуздар. Урматтуу депутаттар, мынакей эми жаңы шайлоо да болду, шайлоонун эртеси да болду. Кечеги өткөн шайлоодо дагы бир катар кемчиликтер оркоюп чыгып калды. Адегенде эле шайлоого элдин катышуу санын алалы. Биз шайлоону ачык айкын электрондук добуш берүү, аралыктан шайлатуу сыяктуу шарттарды түзүп бергенибизге карабастан, шайлоого келген элдин саны аз болду. Албетте, буга чейинки шайлоолорго салыштырмалуу бул шайлоого 200 000 адамга көбүрөөк келди. Бирок биз түзүп берген шарттардан кийин элдин катышуусу активдешет, 70%га чыгат деген үмүтүбүз, болжолубуз бар эле. Тилекке каршы андай болгон жок. Ошондуктан балким милдеттендирүү чараларын киргизебизби, же башка ыкмаларын издейбизби, айтор эл журтубуздун шайлоого жигердүү катышуусун камсыз кылуу үчүн жаңы мыйзам керекпи деген ой жаралууда менде. Себеби добушун саткандар шайлоого сөзсүз катышат экен дагы, калган жарандарыбыз кайдыгерликтен уламбы, же шайлоо маданиятын жеткире албай жатабызбы, иши кылып аз катышып жатышат. Мындай жагдайларды араңыздардан өзүңүздөр дагы айтып жатасыздар. Урматтуу эл өкүлдөрү, бул маселени жон териңиздер менен өткөргөн эл өкүлдөрү катары мыйзам долбоорун демилгелөө жагын карап көрсөңүздөр. Маселен, дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө шайлоого катышуу жарандарына мыйзам чегинде милдеттендирилген. Анын негизинде шайлоого катышуу рейтинги жогорулагандан кийин гана ал мыйзамдын зарылчылыгы болбой калган. Мисалы, Түркияда ошондой болгон экен. Мындай мыйзам Сингапурда азыр деле иштеп турат экен. Аларда ар бир жаран шайлоого катышууга милдеттүү, эгер жаран шайлоого катышпаса, кийинки шайлоого катышуу укугунан ажыратылат экен. Биз ар дайым эл аралык ийгиликтүү тажрыйбаларга таянышыбыз керек. Аларды биздин элдин менталитетине ылайык келтирүү менен пайдалануубуз зарыл. Урматтуу эл өкүлдөрү, эң башкысы саясий коррупция ушул жаңы система менен тыйылды десек болот. Коррупция демекчи, биз ага каршы аеосуз күрөшүп келебиз. Мындан ары бул көрүнүштү сиздер менен бирге уланталы. Эгерде сиздерде өнүгүүгө кедергисин тийгизип келе жаткан бул илдет боюнча маалыматыңыздар болсо, ачык эле айтып туруңуздар. Бүгүнкү күндө өкмөттүн деңгээлинде коррупциялык жат көрүнүштөрдү жок кылдык. Бирок тилекке каршы ылдый жакта акимчиликтерде, мэрияларда, айыл өкмөттөрдө бул илдеттен арыла албай жаткандыгы өкүндүрөт. Токмок, Кара Балта шаар мэрлеринин иш аракеттери буга мисал. Дагы бир факты. Новопавловка айыл өкмөтүндө бир эле паркты кайра жасадык деп 3 жыл катары менен отчетто көрсөтүп, акчасын жеп жүрүшкөн. Бирок парк жасалган эмес. Мындан ары мындай коррупциялык иштер жасаган жетекчилер аеосуз жазаланышат. Өзүңүздөр мурунку парламент мыйзам кабыл алып бергенсиздер бул маселе боюнча. Урматтуу эл өкүлдөрү,
Жогорудагы өлкөнүн өнүгүшүнө кедергисин тийгизген көрүнүштүн баарынын тамыры барып эле ошол парламенттик шайлоолордун таза өтпөгөнүнө, коррупциялык, тааныш билиштик менен кызматка келүү деген жат көрүнүштөргө барып такалчу эле. Келиңиздер эми мунун баарын артка таштайлы. Мындан ары өлкөбүздөгү саясий маданиятты жогорулатууга, өркүндөтүүгө багыт алалы. Саясий оюн дегенди токтотуп, мамлекетибизди алдыга жылдырууга, өнүктүрүүгө ар бирибиз салым кошолу. Сиздер менен биз баштап берсек, элибиз бизди ээрчийт, саясий маданият акырыңдап эл арасына сиңет. Бара-бара эл дагы добуштарын арзыбаган акчага, болбогон чайпайга сатпай, өзүнүн балдарынын, ата мекенинин келечегин ойлоп, жети өлчөп бир кесип, депутаттыкка кимдер татыктуу экенин талдап, тандап, анан шайлай башташат. Өткөндө чет өлкөлөрдөн келишкен эл аралык байкоочулар менен жолугушканымда, келечекте добуш берүүнү онлайн форматта, үйдө отуруп эле интернет аркылуу добуш берүү жагын ишке ашырууга аракет кылып жатабыз деген сөздү айткан элем. Байкап көрсөм, мындай жакшы ниеттеги аракеттерибиз өз максатына жетпей, тескерисинче добуш сатып алууга жем болуп калчуда экен. Себеби өзүнө ишенбеген, ниети бузук талапкерлердин, жана алардын үгүтчүлөрүнүн үймө-үй кыдырып, добуш сатып алышына жеңил шарттар түзүлүп калчудай. Мен эл аралык байкоочуларды шайлоонун эртеси күнү эртең менен эле кабыл алдым элем. Ошондуктан видео материалдарды көрүүгө убактым жете элек эле. Кечинде үйгө келгенимде мага келген маалыматтардын бардыгын карап отуруп, добушун сатып аткандар менен сатып алып жаткандарды көрүп, төбө чачым тик турду кылыктарына. Мына ушундан улам бизге интернет аркылуу үйдөн добуш берүү ыкмасын өтүү эрте экенине ынандым. Качан гана талапкерлерибиз, саясатчыларыбыз, ошондой эле добушун саткан жарандарыбыздын көзү ачылып, оңолгондо гана мына ошондой ыкмага барсак болчу да экен. Ал эми азыркы шайлоо кодексиндеги кемчиликтерге тиешелүү түзөтүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча иш алып бара берели. Урматтуу депутаттар, мындан ары бийлик бутактары баарыбыз бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып иштейли. Өнүгүү жолуна түшкөн жаңы Кыргызстанды куруу мезгилин тарыхый мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбайлы. Эң башкысы, мүнөт сайын дүйнө өзгөрүп жаткан маалда санариптештирүүнүн аркасында алдыңкы мамлекеттер менен катарлаш жүрүү үчүн өлкөнү өнүктүрөлү деген изги тилек менен жаңы Кыргызстанды куруу жолунда бир максатты көздөйлү. Кыргызстандын өсүп өнүгүшү үчүн толук потенциалыбыз бар. Муну элибиз көрүп билип, ой пикирлерин сунуштап, айтып деле келе жатышат. Аларды ишке ашыруу үчүн көптөгөн ири долбоорлорду баштадык. Бул долбоорлор боюнча баарыңыздардын эле кабардарсыздар деп ойлоймун. Мындай мүмкүнчүлүктөрдү туура, өз максатында, өз учурунда пайдаланып калалы. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, биз ушу тапта экономиканын өсүү темпи боюнча дүйнө жүзүндө алдыңкы 3 өлкөнүн катарына кирдик. Кыргызстандын ички дүң продукциясынын өсүү темпи 10% менен бара жатат. Консолидацияланган бюджет жыл соңуна чейин 1,2 триллионго чейин чыгат деп турабыз. Эгерде мурда 2020 жылда тышкы карызыбыз ички дүң продукцияга салыштырмалуу 54%-ды түзсө, бүгүнкү күндө тышкы карыз ички дүң продукциянын 25%-ын түзүп, оң натыйжалар менен баратабыз. Көрүнүп тургандай, бул жерде өлкөнүн экономикалык кызыкчылыгына коркунуч келе турган эч нерсе жок. Тышкы карыздарыбызды керек болсо бир күндө төлөп салсак болот. Бул үчүн каражаттарыбыз жетиштүү. Бирок ал карыздарды алган учурдагы келишимдер боюнча эрте төлөп салуу бизге пайдасыз болуп чыкты. Келишимдерде убагынан эрте төлөсөк үстөк пайыздары көбөйөт, айыппул кошулат деген сыяктуу шарттар бар экен. Ошондуктан карыздарды ар жылдын аягында канча төлөш керек болсок, ошончо суммада төлөп кете беребиз. Ошентип 2035 жылдарга барып, илгертен бери алган карыздарыбыздан жеңил эле кутулабыз. 5 жыл мурда эле тышкы карыздан кутулуш үчүн шакек, иймектерибизди чогулталы деп жүргөн кезибиз эсиңиздерде болсо керек. Өлкөбүздүн алтын валюта запасы үстүбүздөгү жылы 8,5 миллиард долларга жетти. Эске салсам, 2020 жылы Кыргызстандын алтын валюта запасы болгону 2 миллиард доллардан бир аз ашык болчу.
азыр 8,5 миллиард доллар болду. Кыска убакыттын ичинде 6 миллиарддан ашык долларга көбөйтө алдык. Өлкөнүн тышкы саясаттагы мамилелерин жогорку деңгээлге чыгардык. Ар кимибиз баш мыйзамда белгиленген милдеттерибизди так аткарсак эле элдин үмүт тилегин, ишеничин актайбыз. Сиздер мыйзам долбоорлорун комитеттерден жакшылап бышырып, кынтыксыз иштеп чыгуу менен алектенсеңиздер, биз ошол кынтыксыз жазылган мыйзамдарды так аткаруунун аракетин көрөбүз. Сот бийлиги адилеттүүлүктүн орношуна калыстыктын өкүм сүрүшүнө умтулсун. Мына ошондо ийгиликтерди жаратабыз, эл журтубуз күткөн натыйжаларды алып келебиз, өлкөбүздү алдыга жылдырабыз. Биз депутаттардын ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугу үчүн мына ушул силер олтурган имаратты толук жаңылап, оңдоп түзөөдөн өткөрүп бердик. Депутаттардын эски унааларын сатып, жаңыларын алып койдук. Эгер аймактардан келген, жашаганга турак жайы жок эл өкүлдөрү болсо, мамлекеттик ипотекалык компаниядан квартираларды беребиз. Кыскасы, өлкөбүздү өнүктүрүүдө парламенттин ишинин маанилүүлүгүн эске алып, бардык шарттарды түзүп бергенге аракеттендик. Эми жаңы дем, жаңы күч менен мамлекетибизди алдыга жылдырууга ак ниет иштеп, жардам бериңиздер. Эми элге берген убадаларыңыздарды ишке ашырууда сиздерди ийгиликтер жылы болосун. 8-чи чакырылыштагы жогорку кеңештин жолу байсалдуу болсун. Сөзүмдүн соңунда жогорку кеңешке шайланып келишиңиздер менен мен сиздерди дагы бир жолу куттуктаймын. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.